Tөө жайлоо деген бул аймак эң кең ушунчалык гүлдөгөн, өнгөн тоолуу жер болуп эсептелет. Бул Төө жайлоодо 3,5 мың гектар жерге эспарсет, кылкандуу дан эгиндери эгилген ушундай кооз жер. Ал эми тоонун үстүндө болсо, айдоо жердин үстүндө болсо, мына сиздер көрүп турган бул арчалар. Ушул жерде 13 мың гектар арча, калың арча турат. Үстүндө мына биз сиздер менен көрүп турган 65 тоо, Төө жайлоодогу 65 тоосу ушул 65 тоонун аркасында мамлекеттик жаратылыш Саркен паркы бар. Бүгүн Лейлекте алыскы район болгону менен туризмди өнүктүрүүгө реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар да келечекте. Мына азыр биз сиздер менен турган Төө жайлоодо 11 үй деп коебуз. Ошол 11 үйдө эс ала турган жакшы шарттар түзүлгөн. Элдер үчүн элдер бир маселе, экинчиси шоу аз деп коет, үчүнчүсү тегирмент деп коет. Ушул жерлерге келип элдер баягы азыркы табыгый эс алуу деп коет. Баягы тапчан эс алуу турист деп коет экен, орустар да ошондой сөздөрдү айтып жүрүшөт, көлдөмчөт. Ушул тоолордун ичи аябай кооз, элдер келип ушул жерден дем алышат. Ошолорго азыркы күндө алдын ала мындай 1-2 жылдан бери азыр ишкерлер чыгып, кыргыз үйлөрдү куруп, анан жылкыларды кармап, кымыз ичкенге шарт түзүп атат, түзүп берилди. Айрым жерлер ал эми кыргыз үйлөрдө баягы элдер келип эс алганда, тамак аш уюштуруп жегенге, ошол жерде жатканга, ушундай тегирменттин ичинде, шоу аздын оозунда, 11 үйдө ушундай шарттар азыр уюшулду да. Эми перспективада биз ойлоп турабыз, ушул келечекте ушу Төө жайлоодун 11 үйдүн тегерегинде кышында кар калың жаап жүргөн лыжный база курсакпы деген жеке ишкерлердин ойлору бар. Келүүбүз жетип атышаттар. Биз шарт түзүп берсек, ошол лыжный база курса дагы жакшы болот. Экинчиси, эң негизгиси бул жерде ат туризми азыр өнүгө баштаган. Элдер келип ошол атты баягы арендага алышып алып туруп, тоонун ичиге киришип, тоолорду барып көрүп, ушул келген кызыккандар ошондон көп да. Биз Айкөл айылына жайгашканбыз. Жана могул жакта Төө жайлоосуна жакын жайгашканбыз. Биздин бассейнибиз азыркы күндө аялдар жана эркектерге бөлүнгөн. Биздин бассейнибиз өзгөчөлүк түрдө азыркы заманга талапка ээ болгон бассейн. Бул суубузда фильтри бар жана суу жылытылат. Лейлек жергесинде эң заманбап бир бассейндердин бирибиз. Биздин салкын жерибизде 3 комплекске бөлүнгөнбүз. Бассейнибиз бар, тапчандарыбыз бар, жана өзүбүздүн леткабыз бар. Леткабызда 13 тапчан жана ал жери сергүү бак. Жаныбарларыбыз бар, эс алуу борборубуз өтө кенен. Биз ушул жергиликтүү Лейлек жергесинин калкына ушундай бир өзүбүздө деле эс алуу борбор болсун деп ушул иш-чараны ачканбыз. Жайлоодо өскөн карагат эзилип ышып баратат. Кайран бир менин жаштыгым-ай, 70 жашка баратат. Аттең бир менин өмүрүм-ай, 70-тен өтүп баратат.
Tegirmenti жайлоосу ушул жерден башталат. Мына Tegirmenti жайлоосунда негизи быйылгы жылда мына жазгы эс алуучуларга атайын шарттар түзүлгөн. Баягы табигый эс алуу деп коебу, талаада чыгып эс алууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Tegirmenti дегенде бул ушул сайдын Tegirmenti ичинде азыр чоң суу агып турат. Бул жерде Сүлүктүү шаары менен Разаков шаарына тогузулак айыл өкмөттүн ушул жерден таза питьевой суу да ушул жерден кеткен. Ичүүчү суу алар туруп аркылуу кеткен. Мурда ушу Tegirmenti'де ушул баягы мына суунун боорунда ушу ун кыла турган тегирмен болгон экен. Анан ушул жерде төө жайлоодо жашагандар баардыгы ушул жерге алып келип, буудайын тартып, ушу Tegirmenti деп, ушу Tegirmenин атыгынан ушул жайлоонун ичиги Tegirmenti деп аталып калган экен. Бүгүнкү күндө Tegirmenti деп ушул бөлүмгө айтып атат. Tegirmen эски калыпта, эски курулушу азыр деле жайында турат. Биздин bir бауыз революция убагында Арабияга кетип калган эди. Ошо киши балдары менен келип, кыздары менен келгенде мындай ушул как раз мына ушул төө жайлоо деп коебуз ушул немени. Ошо төө жайлоодун бир немесиде отурабыз, мындай агып жаткан сууга келип кызы ушу өтө суктанып, "О атаке, бейиш дагы ушундай болсо керек да." Ушул бейиштин белгилеринен экен деп суктанган экен биздин жерибизге. Өзүңүздөр көп болуп тургандай биздин айыл тоо койнунда, шараккан суунун боюнда, жайкысын салкын, кышысын анча эле суук эмес, бирок күн тийбеген айыл. Айрыкча бизде туризм боюнча кете турган болсом, ички туристтер өтө көп келишет. Коңшу айылдардан, бүтүрүүчү класстар, 20 жылдыктар, 40 жылдыктар дегендер келип, эс алып кетчү бир-эки жерибиз бар. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Жапаров Дүйшөнкулдун Чынар бактын башындагы үй деген этно комплексибиз бар. Ошого көбүнчө келишет. Андан жокору жакта да дарыя бойлоп бир-эки жерде эс алуучу жерибиз бар. Каламдар деген жерде той чалынын багы бар. Анан туризмди өнүктүрүү үчүн биз дагы аракетти кылып атабыз. Мен birinci класс бекенмин, эсимде бар да, атам Сагай деген, Урайым Усак деген агай, жаш агай чынар теректи Өзбекстандан алып келип куштуттап өндүргөн да. Ошондо алып келип тиккенде мына 50 жылдан ашкан чынар терек башы али мөбасы жок нерсеге эме эле кысаң боло берет. Ошол Сагайдын чынар тереги. Жакшы али үйдөн калыс тигилип калган экен. Эшиктин алдында болсо муну кесип жок кылышыбыз керек да. Анан башы көтөрүлө бергенден ошол ковидтен алдың 1 жыл, 2 жыл алдың, обрезка дейт кыркып ташаганмын. Мына астыдан тамыр турган белги астыдан 12 метр бийиктикте турабыз азыр. Мына азыр жалбырактар жаап калды, болсо мына көрүнүш өтө көп жер көрүнөт.